Жаштайынан Молдониязды жакшы билип, анын оозеки айткандарына кызыгып, эл аралап чогулткан Муса Сапаев Молдонияз менен уруулаш тууган болот. Анын чоң аталары жазгыч акын менен санаалаш болуп, кийинки муундарга айтканы бар. Чоңолайда Молдониязды Ниоз ырчы деген молдосун айткан эмес. Ниоз ырчы деп ошонун кээ бирөөлөр анча мындай түшүнгөн эмес. Менин чоң атам, Мамажан чоң атам 94 жашында каза болду. Ошол киши ушу мүчөлгө жакын дейт, 11-12 жашында. Молдониязды көргөн адам да. Анан менин чоң атам Кудай берген бий деп өзү уруусу Найман болгон. Молдонияз Найман да. Анан тууган катары ошол Миңтеке деген жайлооду жайлоолоп, ошол жерге конокко чакырган экен. Мен ошо Молдониязды мен жаш кезимден угуп жүргөнмүн. 10 жылдан ашык убакыттан бери Молдонияз тууралуу китеп жазууну пландап, ага маалымат чогултуп жүргөн жазуучунун жакында эле улуттук татыктуулук үчүн күрөш аттуу китеби жарык көрдү. Ага чейин автор 1 ай бою Чоң Алайда жашап, Жекенди айыл аймагына караштуу Бугу жайлоосундагы Молдонияздын китептери сакталган үңкүргө барып, өздүк кол жазмаларды таап чыккан. Молдонияз өзү жаштайынан сабаттуулукка кызыгып, кайсыл жакка барбасын китеп чогултуп айылына алып келчү экен. Кашкарда 6 жыл окуп бүткөндөн кийин ошол жактан Молдонияз бир куржун китеп жүктөп келген. Кийин бир 4-5 жылдан кийин жанагы Өмүрзак менен Молдонияз бияктан Хаженттен Бухарага барышат. Ал кезде мусулманчылыктын эң чоң борбору ошо Бухара болгон. Анан Бухарадан кийин Маргалан. Ошо Бухарага барышып, андан кийин Самарканд ошол жактарга барып, ал жактан дагы көп китеп чогултуп келет да. Ошол чогултуп келген китептеринин бардыгын жанагы Бугу жайлоосуга алып келген Молдонияз. Молдонияз өз доорунун билимдүү жана араб, фарси жана эски түрк тилдеринде эркин сүйлөп окуган сабаттуу инсан болгон. Кол китептери көп болгону менен азыркы муунга сакталып калган басылмалары жок. Ал кыргыздар байырлаган жерлерден баштап Кашкар, Бухара, Самарканд вилаяттарын кыдырып, жазмачы, ырчы, оозеки, айтышчы жана билимдүү акылман катары кеңири таанылган. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.